Кыргызстанда эртең менен 2 рет жер титиреди. Кыргызстанда эртең менен 2 рет жердин силкинүүсү сезилди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында бүгүн саат 6:49 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн очогу Алай тоо кыркаларында, Бордой айылынан 15 чакырым түштүк-чыгышта, Сары Таш айылынан 38 чакырым түштүк-чыгышта, Ош шаарынан 135 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан. Жердин силкинүүсү Кыргызстандын Бордой айылында 2,5 балга чейин сезилген. Ошондой эле саат 7:28 Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жерде очогунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн очогу Кытайдын аймагында Бедел айылынан 38 чакырым түштүк-чыгышта, Кумтөр кенинен 85 чакырым түштүк-чыгышта, Каракол шаарынан 145 чакырым түштүктө жайгашкан. Жердин силкинүүсү Кыргызстандын Бедел айылында 2,5 балга чейин сезилген. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Аялды үйүңө жеткирем деген айдоочу аны зордуктоого аракет кылган. Зордуктоого аракет кылып, качып чыкса артынан барып сүзүп, жөө жүргүнчүнү сүзүүгө жана зордуктоого аракет кылган айдоочу кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. 23 февралда саат 1:30 чамасында 1989-жылы туулган жаранды белгисиз жарандар үйүңө жеткирем деп унаага отургузушкан. Бирок унадан түшкөн учурда аялды айдоочу зордуктоого аракет кылган. Ошондой эле унаадан түшкөндөн кийин аны 2 жолу сүзүп, андан ары кетип калышкан. Бул окуядан кийин аялды энесинин жабыркап, ооруканага кайрылып, айдоочуга карата арыз жазган. Арыздын негизинде шектүү катары Subaru үлгүсүндөгү унаанын ээсин кармашкан. Азыркы учурда унаасы айып короо жайына токтотулуп, айдоочусу тергөө кызматына жеткирип, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата март айынын аягына чейин 20% арзандатуу каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин. Бишкекте дайынсыз жоголгон 3 бир тууган изделүүдө. Бишкекте 3 бир тууган дайынсыз болуп жатат. Милиция жашы жетелик балдарга издөө жарыялады. Милициянын маалыматына караганда 15 жаштагы кыз жана 12 жаштагы эгиз инилер менен дайынсыз болуп жатат. Алар 2009-жылы туулган Марукова Раяна жана 2012-жылы туулган эгиздер Мусабек Маруков менен Исабек Маруков. 24 февралда алардын атасы милицияга арыз менен кайрылган. Анын айтымында ошол эле күнү балдар Бакаев көчөсүндөгү үйдөн чыгып кетишкен бойдон кайтып келишкен эмес. Милиция балдардын жүргөн жерин аныктоого жардам бере турган маалыматы бар жарандарды 0312 35 29 47 0777 86 97 97 0700 86 09 09 0773 90 94 65 телефондору аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт.